Көп кырдуу таланттын ээси маркум Сапарбек Касманбетов манасчылык өнөрү менен элдин эсинде калды. Улуу манасчылардан таасирленген тестиер бала 7-8 жашынан баштап улуу эпостун учугун улаган, залкарлардын катарына кошулган. Кайраненен каныкей акпай биче чыйырды, энесинин үстүнө тизеси жерге бүгүлүп. Манасчы өзүнүн варианты катары Жарманас, Билерик, Эркошой бөлүктөрүн көркөмдүк чеберчиликте баяндап айтып, эпостун байышына өзгөчө салымын кошкон. Бул варианттарын толугу менен айтып, Кыргыз радиосунун алтын казынасына 40 сааттан ашуун көлөмдө жаздырган. Ошондой эле анын айтуусундагы Манас эпосунун окуялары англис тилине которулуп, Улуу Британияда жарык көргөн. Улуу Британиядагы Борбордук Азияны жана Африканы изилдөө институту ушу Касманбетовдун вариантынын негизинде Манас эпосун изилдеп, атайын чоң көлөмдүү китеп чыгарып, аудио диск чыгарып, жана чоң эл аралык форум өткөргөн да. Дүйнөлүк ошондой эпос изилдеген окумуштуулар Сапарбек Касманбетовдун вариантынын көркөмдүүлүгүнө жана анын өзгөчөлүгүнө баа беришкен да. Сапарбек Касманбетов жазуучу, акындык өнөрүн аркалап, элдик ыргүүлөрдү, дастандарды жайылтуучу болгон, артынан көп шакирттерди өстүрүп чыккан мыкты устат жана насаатчы эле. Кай жерде Манаска маарека уюштуруп атса, дал ошо жерде киши өзү чыкыйган жакшы киши эле, ак көңүл, жаштары менен дагы, улуу менен да бирдей мамиледе болуп, аябай өзүнүн талантын дагы, өзүнүн адамгерчилигин дагы кыргыз эли үчүн унутулгуз кылып калтырып кетти да. Кийинки муунду балдарын, урпактарын бетке чаап айтып тарбиялачу да. Жакшысын жакшы, жаманын жаман деп түз эле айтып, жымсалдап сен мынтип айтсаң болот, антип айтсаң болот деп аярлап отурбай эле шар айтып туруп, анан ошону менен мүнөзү өзгөчө болчу. Улуу инсан маданий агартуу тармагында жарым кылымдан ашуун убакыт элдин руханий дүйнөсүнүн өнүгүшүнө салым кошту. Балага татыктуу тарбия берген камкор ата да эле. 7 баланы тарбиялап өстүрдүк. Балдарына ушул аябай мээримдүү эле. Жаман сөз айтып тилдеген жок. Андай да болчу эмес. Ушул өзгөчө балдарына көңүл бурчу да. Айрыкча кийин чыгармачылыктарына келгенде колдоого алып турчу эле. Чыгармачыл инсандын эмгеги бааланып, көптөгөн сыйлыктарга татыган. Жакындары 3 жыл мурда каза болгон маркумдун күмбөзүнө барып Куран окуп эскеришти. Уланбек Тиканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.